Дубайга 84 адам Дубайга салып келишти. 4 баласын караганча иштеп атып 2,5 айда чыккан. Эч кандай тобокел жок экен. Колуман келбей калды, окуй мен карызга батып кеттим дебейт экен. Өзү 25 миң, 28 миң айлык банкта алганча, 150 миң сом, 200 миң сом сода кылышы да мүмкүн. Бирок мен сизге минимумда Салам достор, сиздер менен Мирлан Батырханов. Анда эмесе биздин сизге сунуш кылып аткан онлайн бизнес боюнча толугураак маалымат берип, түшүндүрмө берип кетсек. Демек, сиздерге буга чейин айтып кеткендей, биз атактуу Россиянын чоң популярдуу интернет дүкөн, интернет площадкасымен иштеп кетебиз. Ошол интернет дүкөндө элге таанымаллыгына жардам берип атып, ага кардар тапканы жардам берип атып, ошонун негизинде акча табабыз деп айтты. Өзүңүздөр байкап жүргөндө, көрүп жүргөндөй, интернет дүкөндөрдүн келечеги аябай чоң алдыда, мындан да көп өсөт. Бул жаңы өсүп аткан багыт. Байкасаңыздар, мисалы үчүн 5-6 жыл мурун Wildberries, Amazon жөнүндө анча деле бизде көп айтылчу эмес, бирок мына азыр көптөгөн адамдар бул нерсеге окуп атышат. Бирок албетте бул Wildberries, Amazon эмес, бул андан мыкты вариант. Анткени дегенде, Wildberries сиз мисалы үчүн окуш үчүн акча төлөшүңүз керек болот. Сизди эч ким акысыз үйрөтпөйт биринчиден. Экинчиден, Wildberriesке катталуу үчүн сиз 40 миң сом акча бересиз. Үчүнчүдөн, ал жерде сиз иш жүргүзүү үчүн сизге оборотко акча керек болот. Сиз товарды алдын ала алып, андан кийин сата аласыз. Жок товарды сиз сата албайсыз, же болбосо сиздин ордуңузга Wildberries өзү товар алып коюп, өзү сатуу ишин уюштурбайт. Көрдүңүз, биздин учурда система башкача. Биз сизди акысыз үйрөтөбүз. Сизге маалымат берип, бул жака маалымат берип, ушул мүмкүнчүлүктү көр деп аткан адам сизге ошол сабактарга сизге акысыз доступ берет. Сиз бизге акысыз катталасыз, жана үйрөтүү бизде акысыз. Биздин үйрөтчү атайын сайттарыбыз бар. Ошол эгерде сиз Brilliantar деген командага тиешеңиз бар болсо, анда сизде бизде үйрөтчү сайттар бар. Ошол сайттын ичинде үйрөтчү сабактар бар. Көптөгөн акысыз сабактардын видео запистерин көрүп үйрөнсөңүз болот. Бизде көптөгөн адамдар, сиз буга чейин көрүп кеткен, видеодо көрүп кеткен адамдардын көпчүлүгү мына ошол акысыз сабактарды көрүп, ошону ишке ашырып, практика жасап отуруп, акыр аягы натыйжа жасап отурушат. Эмнеге дегенде, ошол акысыз сабактын пайдасы жана ал акысыз сабактар биздин өзүбүздүн практикадан алынган. Жана биз кээ бир инфо-цыгандар сыяктуу өзү мисалы үчүн көрүп жүрөбүз анчамча адамдар, өздөрү ушул бизнеске, мисалы үчүн жана Wildberries сыяктуу бизнеске окушат дагы, анан кийин өздөрү ишке келгенде акча керек болот бизнес баштоо үчүн. Анан бизнес баштай албай калат дагы, же азыраак акча менен баштап калат, анан кийин ошол капитал жетпей, акча жетпей, анан башка бирлөрдү ийгилиги жок эле акчага үйрөтүп баштайт. Ал сыяктуу эмес. Биз өзүбүз мына мен жаздырып кеткен сабактардын баарын мен ишке практикада жасап, мен окуучулардын практикада жасап, сонун натыйжаларды көрүп, ошол практикада иштеген нерселерди сизге үйрөтүп атабыз. Ал эми инфо-цыган деген бул ким? Бул өзү практикада жасабайт, өзү ийгилик көргөн жок, бирөөлөрдүн акчага окутат. Муну инфо-цыган дейт. А биз болсо бизнес практика өзүбүз жасап аткан, бизнесте практика жасап ийгилик көрүп аткан адамдарбыз. Жана ошол билимден биз акысыз бөлүшүп атабыз. Ошол себептен бул такыр башкача. Жана сизге айтып кеткендей, бул даяр интернет дүкөн. Сиз мисалы үчүн Москвадан кардар тапсаңыз дагы, ошол Москвадан кардар таптым, мен бул жака кантип товар жеткирем деп башыңызды оорутпайсыз. Кытайдан же Түркиядан кайсы товарды издеп тапсам экен деп кечке күн-түнү аны тесттен өткөрүп, анын артынан кууп жүрбөйсүз. Анан ага еще акча киргизип, кээ бир товарларыңыз жакшы кетет, кээ бирлериңиз жакшы кетпей калат, кээ бирлер астатык болуп калып калат. Андай проблемалар бул жерде жок. Негизинен биз иштешип аткан интернет дүкөн өзү интернет дүкөнгө товарларды коет. Биз изденип аны издеп отурбайбыз. Атайын өзүнчө маркетолог отделдер бар. Ошол отдел биздин ордубузга товарды тандайт. Маркетинг отделы өзү акцияларды коюп, өзү ар кандай кардарларды табууга бизге жардам берип турат. Сиз менен биздин иш бул ошол интернет дүкөнгө, ошол интернет дүкөн боюнча мүмкүн болушу көбүрөөк адамга маалымат берүү. Биз канчалык көп ошол интернет дүкөнгө көп кардар тапкан сайын, ошонго жараша көп соода болот. Көп соода болгон сайын бизге киреше көп чыгат. Демек, кыскача айтканда биздин схема ушундай. Негизинен негизги жумушубуз бул ошол интернет дүкөнгө кардар таба билүү. Бул боюнча бизде толтура сабактар бар, сабактарды көрөсүз, акысыз сабактар. Экинчи жумуш ошол кардарлар менен иштеше билүү, аларды соода кылдырта билүү. Бул боюнча да атайын сабактар бар, көрүп чыгасыз. Бул ушул эки негизги иш. Эми интернет дүкөнгө кардарларды кантип таба билесиз? Мисалдарды айтып кетейин. Мисалы, сиз айталы кандай бир клиника ачсаңыз, мисалы үчүн оорукана бизнес ачсаңыз, же болбосо бир кафе дүкөн ачсаңыз, сиз эмне кыласыз? Сиз албетте акысыз рекламаларды да колдоносуз, акча киргизүүчү рекламаларды да колдоносуз. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз, шартыңыз акчаңыз болсо, жок болсо анда сиз мүмкүн болушунча акысыз рекламанын баарын колдонгонго аракет кыласыз. Бул жерде дагы биз сизге нолдон бизнес курасыз дегендиктен, сиз эгерде
акча киргизбестен бизнес кылам десеңиз, анда сонун укмуштуу вариант бар. Акысыз рекламанын түрлөрү бар. Аны колдонсоңуз болот. Ошолордун бири, мисалы үчүн, тааныштарга реклама кылуу. Мисалы үчүн, сиз кафе ачтыңыз, сиз тааныштарга жашырып койбойсуз. Сиз айта баштайсыз: "Биз кафе ачтык, кел, анча-мынча келип, андай мындай отуруш болсо келсең, мен сага арзандатуу же бир нерсе, же белек берем, жана башка" деп чакырып кызыктырып көрөсүз. Келген келет, келбеген келбейт. Ага көңүл бурбайсыз, айтып кете бересиз бир четтен. Тааныштардан деле айта бересиз. Бул акысыз рекламалардын бир түрү. Бизде дагы ушул рекламаны жасасаңыз болот. Кийинки нерсе бул жарыялар менен иштөө. Андан кийинки нерсе бул соц тармактар менен иштөө. Ар кандай TikTok, Facebook, Instagram жана башка соц тармактарда иштөө. Бул блогерлердин жумушуна окшоп кетет. Блогерлер эмне кылат? Блогерлер элге пайдалуу бир контент жаратат, элге пайдалуу бир маалымат берет. Айталы сулуу темада, же болбосо өзүн кароо темада, же ден соолук темасында, же болбосо үй жыйноо, же болбосо психология, же болбосо бизнес, акча жана башка темаларда элге пайдалуу бир контент берет. Ошол контентти бергенче алар эмне кылат? Алар кандай бир реклама чыгарышат. Ошол реклама негизинде аларга акча түшөт. Биздин жумушта окшоп кетет. Эгерде сиз соц тармак менен иштемесеңиз, элге пайдалуу маалымат бересиз, арасында маал менен реклама бересиз. Болгону блогерден айырмасы, блогер чоң акча реклама киргизет, сиз бул жерде чоң акча киргизбестен өзүңүздүн брендиңизди өнүктүрсөңүз болот. Бул боюнча бизде сабактар бар. Бирок каласаңыз акча киргизип, реклама акча киргизип, батыраак, тезирээк кыймылдайм десеңиз, аны да кылсаңыз болот. Ал боюнча да үйрөтөбүз, кеңеш беребиз сизге. Эми блогерден айырмасы эмне? Блогер рекламадан акча табат, биз рекламадан эмес, биз соодадан акча табабыз. Мисалы үчүн дүкөндүн ээси, кафенин ээси, бизнестин ээси ал эмнеден акча табат? Ал соодадан акча табат. Ал рекламадан акча таппайт. А блогер рекламадан акча табат. Бирок соодагер же айталы соодагер эмес, бизнестин ээси, сулуу салондун ээси, кандай бир бизнестин ээси, ал эмнеден табат? Ал соодадан акча табат. Биз дагы бизнестин ээсибиз, биз интернет дүкөнгө биз аркылуу келген соодадан акча табабыз. Демек биз канчалык көп кардар алып келип, ал кардарлар канчалык көп соода кылса, ошого жараша биз киреше табабыз. Мунун плюсу минусу бар. Блогердин да өзүнүн плюсу минусу бар. Блогер реклама тартпай калса, акча түшпөй калат. Ал эми ишкер реклама кылбай калса дагы, эртең адамдар соода кылып турса, акча түшө берет. Бул плюсу. Минусу, блогер батыраак акча табат, реклама жасады, соода болду, болбоду, аны ойлондурбайт, акча түштү. Ал эми бизнесте акча дароо түшпөйт. Башында акча түшпөшү да мүмкүн, азыраак түшүшү мүмкүн. Реклама жасай беребиз, анда акырындык менен кардарлар көбөйүп, соода көбөйүп, бардык нерсе актай баштагандан акча түшө баштайт. Бирок сизде бул жакта эч кандай чыгаша жок. Аренда кантип төлөйм, элге айлык кантип төлөйм, башында киреше түшкүчө салык, соцфонд кантип төлөйм деген проблемалар жок. Ошондой эле товарга акча киргизишим керек деген проблемалар жок андай бул жерде. Бул жерде сиз нолдон, чындап эле нолдон бизнес баштасаңыз болот. Ошол эле учурда блогерди же сиз Wildberries'те жана башка окуйм десеңиз, сизде эч ким акысыз үйрөтпөйт. Бул жерде биз сизди акысыз үйрөтөбүз. Плюс сиздин кураторлоруңуз болот. Куратор, лидер, директор деген сизди багыт берүүчү адамдар болот. Буга сизге чейин уже тажрыйбасы бар адамдар. Ошолор сизге багыт берип турат. Ал эми башка көпчүлүк бизнестерде андай нерсе жок. Блогерде дагы андай нерсе жок. Ал андай наставник табам десеңиз, же мен бирөө тренер көзөмөлдөп турсун десеңиз, анда бул чоң акча турат. Биздин учурда ал акча төлөбөстөн ошол нерсени алып атасыз. Бул да чоң плюс. Кийинки нерсе эми мына сиз ошентип реклама жасашты үйрөнүп алдыңыз дейли, контент элге пайдалуу бир маалымат берип атасыз, арасында ушул интернет дүкөн жөнүндө, ушул интернет дүкөндүн продукциялары жөнүндө реклама бере кеттиңиз. Мисалы үчүн айталы, мисалы үчүн бул жерде баса реклама жасаганда сиздин максатыңыз эптеп эле продукцияны мактап бай кел сатып ал деш эмес. Аны сиз өзүнүн ыгы бар, анын өзүнүн ыгын үйрөнөсүз. Элге алардын проблемасынын чечилиши жөнүндө сүйлөп отурсаңыз, адамдар кызыгып, кантип алсак болот, кайдан алсак болот деп сурай баштайт. Мисалы үчүн айталы, башыңыз кирдеп калды, жууп кургатканы мүмкүнчүлүк, убакыт жок, бирок бир жака срочно чыгышыңыз керек, тез аранын ичинде кетишиңиз керек болуп атса, эмне кылсаңыз болот? Бизде сухой шампунь бар деп туруп башыңызга чачтыңыз, таза экенин көрсөттүңүз видеодо, бирок сухой шампуньдун фирманын атын көрсөтпөдүңүз, адамдар сурай баштайт, комментарийде. Бул кандай компания, кайсы жактан алсак болот, кандай сухой шампунь деп сураганда, комментарийге номериңизди калтырып, алар менен мен сиз менен же болбосо сиз менен бирөө сүйлөшкөндөй маалымат, WhatsApp'та маалымат бере баштайсыз. Маалымат берип атканда WhatsApp'тан албетте сиз жөн гана ошол шампунь жөнүндө айтпастан интернет дүкөн жөнүндө айта кетсеңиз болот, жана ошол ассортимент айтсаңыз болот. Кандай ассортимент бар, кандай акциялар бар. Ошону айтып атканыңызда кимдир бирөөлөр кызыгат. Мисалы айталы, сиз 10 кишиге маалымат бердиңиз, акциялар боюнча, бул интернет дүкөндө мондай ассортимент бар деп бир 5 мүнөт айтып бергениңизде, бир гана сухой шампунь албастан көпчүлүк адамдар айталы, сухой шампунь алганча башка нерсе да алат. Ошентип отуруп алар соода алган сайын силерге акча түшө баштайт. Албетте ал адам келгенде акысыз аны каттасаңыз болот, бул ага 20% арзандатуу берет. Айтсаңыз болот, мен сизге дисконт берейин 20%. Аны сиз өмүр бою колдонсоңуз болот, келиңиз. Ал үчүн мен сизге бир аз маалымат берип кетейин деп маалымат бересиз. Анан албетте
Бұл оптом дүкөн, мисалы үчүн айталы, 1000 сомдук заказ кетирген, анын 20% арзан келет. Бирок эч бир дүкөн анчалык чоң 20% арзандыкты бербейт. Мен андайды көрө элекмин да. Кандай бир карточка сатып алсаңыз дагы, кээ бир дүкөндөр бар 20% берет, бирок акысыз бербейт да. Бул жерде сиз акысыз катталып, ошондо дисконт аласыз деп маалымат бересиз жана ошону менен бирге, мисалы үчүн 1,5-2 миң сомдук соода кылсаңыз, сизге мондай белектер бар деп айтып берсеңиз, кимдир бирөө макул деп 1000 сомдук, кимдир бирөө 1,5 миң сомдук, кимдир бирөө 2 миң сомдук соода кылат. Ошентип соодаңыз көтөрүлө баштайт. Сиздин жумушуңуз мына ушул интернет дүкөн боюнча маалымат берип турсаңыз, ошондо арасында соода алгандар болот, соода кылбагандар болот. 10 адамдан мисалы үчүн 2-3 кызыгып соода кылып көрөт. Калган жетебесе ар нерсе деп арыңды шылтон айтып жок болуп кете берет. Ага көңүл бурбайбыз. Бул дүкөнгө келген адамдарда мисалы үчүн айталы, бириси соода кылат, бириси соода кылбайт. Дүкөндүн астына өткөндөрдүн баары тең эле дүкөнгө кире бербейт, кафенин астынан деле. Ошол сыяктуу бул дагы, эң негизгиси маалымат берип, канчалык көп адам менен сүйлөшө берсек бул интернет дүкөн жөнүндө ошончолук көп соода болот, ошончолук көп кардар табылат. Бул боюнча сабакта да бүт үйрөнөсүз. Эми сиз ошентип үйрөнүп алдыңыз дейли, айталы. Мына сиз бир ай үйрөндүңүз сабактарда акысыз, андан кийинки айда баштап сиз уже кардарларды таба баштадыңыз дейли. Мисалы үчүн айталы, сиз бир айда 20 кардар таба атасыз дейли. Биз эми көп албадык, 30-40 кардардан тапкандар бар бир айда. Сизди биз орточо же минимум 20 адам таба атасыз деп айталы. 20 кардарыңыз 1000 сомдук соода алганда, бул 20 миң сомдук соода. 20 миң сомдук соодадан сизге орточо 10го бөлүп койсоңуз болот. Мен сизге жөнөкөйлөтүп айтып атам. Өзү 3%дан 23%га чейин болот. Ал жерде өзүнүн системасы бар. Сиз аны сабакта да көрүп түшүнүп аласыз. Мен сизге эң жөнөкөй болсун, түшүнүшүңүзгө жеңилдетип 10% деп атам. Бирок 50 миң, 30-40 миңден баштап 10%дан көбүрөөк чыга баштайт. Ошон үчүн мен сизге орточо 10% деп коятам. Демек, 20 миң сомдук соодадан сизге 10% калтат 2 миң сом. Негизинен бул товарлар бат-бат өтүп турчу товар, аябай бат-бат бүтүп турчу товар. Бирок бул товар майда жана бат-бат өтүп турчу товар болгондуктан көпчүлүк учурда ага аз эле кошулат. Мисалы үчүн нанга аз эле кошулат дегендей, сууга аз эле кошулат, тамак ашка аз эле кошулат дегендей да, анткени бул да окшоп кеткен товарлар. Бирок бул товарлардын жакшы жери бул бат-бат айланып, бат-бат соода болуп турат. Мисалы үчүн айталы, автоунааны же үйдү батирде адамдар өмүрүндө батирде бир жолу же 2 жолу алса, автоунааны өмүрүндө бир 5 жолу алат же 10 жолу алат максимум, андан көп албайт. Жыл сайын же ай сайын, 2 ай сайын албайт. Бирок биз сунуштап аткан товарларды адамдар улам-улам жаңылап, улам ай сайын алып турат. Ошол себептен бул жерге аз эле кошулат, бирок ошол эле кардарларыңыз кайра-кайра келе берет. 20 кардар көндүрүп койдуңуз, 20 кардарыңыз бир көндүрүп алсаңыз, жакшылап түшүндүрүп, үйрөтүп отуруп, заказ жөнөтүштү, заказ кетиришти үйрөтүп отурсаңыз, акырдык менен алар өздөрү заказ берип, өздөрү алышты үйрөнүп калат. Мисалы үчүн базардагы адам базарга чыкпай калса, же Wildberries иштеп аткан адам өзү иштебей калса, мисалы үчүн, анын ордуна эч ким ал ошол кардар менен сүйлөшүп, жооп берип, товарды жөнөтүп даярдап отурбайт, эгерде чоң килейген командасы жок болсо, ал уктап калганда иштебей калат бизнеси. Биздин учурда биз жакшылап көндүрүп койсок, ал өзү приложениеден кирип, өзү заказ бере берет. Ал эми биз иштешип аткан интернет дүкөн өзү жеткирип берет. Бирок бизге акча түштү, көрдүңүздөр, Ошон үчүн бул эң сонун бизнес, болгону көндүрүп алгыча кыйын. Аны ушинтип көндүрүп алдыңыз дейли, эми 20 кардарыңыз ай сайын соода алып турат. Бирок сиз 20 кардар менен токтоп калбайсыз, 2 миң сом, 1000 сомго иштебейсиз да. 20 кардар болду, эми сиз 100 кардарга умтулуңуз дейли. 100 кардар болуш үчүн канча ай иштеш керек болот? 20-ны 5-ке көбөйтсек, бул 100 кардар. Демек, 5 айда сиз 100 кардар кылып табат экенсиз. 100 кардарыңыз 1000 сомдук соода болсо, 100 миң сомдук соода болот. 100 миң сомдук соодадан сизге 10 миң сом киреше түшүп атат. Бул көп эмес, бул аз, 5 айда бул өтө жай болуп калат. Ошол себептен бирде 20 кардар болбостон, сизде эки вариант бар. Бирөөсү сиз эми 20 кардарды ордуна акырындык менен 30-40 кардар табышты үйрөнүп алсаңыз болот. Анда сиз батыраак 5 айда эмес, 3-4 айда жетсеңиз болот 100 кардарга. Бирок 100 кардар баары бир 10 миң сом киреше берип аткандыктан көп болбой калат. Бирок мен сизге минимум айтып атам. Кимдир бирөө 1000 сомдук соода алат, кимдир бирөө 1,5 миң сомдук соода алат. Минимум 100 кардарыңыз 10 миң сомдон соода кылса 100 миң сом деп атабыз. Бирок 100 кардарыңыз 150 миң сом, 200 миң сом соода кылышы да мүмкүн. Бирок мен сизге минимумду айтып атам. Эми бул жерде экинчи вариант бар. Бул экинчи вариант эмес, экинчи ыкма бар бул жерде. Сиз мисалы үчүн буга чейин сиз интернет дүкөн же продукция аркылуу иштөө жолун үйрөндүңүз. Бул продукция жөнүндө, интернет дүкөн жөнүндө маалымат берип атып, кардардын соодаласын көбөйтүп атып, киришеге чыктыңыз. Ошону менен бирге сиз экинчи көз карашта же экинчи ыкмадагы ыкманы да колдонсоңуз болот. Экинчи варианттагы бул эмне? Бул бизнес вариант. Бизнес аркылуу иштөө десек болот. Буга чейин продукция аркылуу иштөө десек, эми бизнес аркылуу иштөө. Жакшыраак түшүнүп кетишиңиз үчүн мен бир мисал келтирейин. Мисалы үчүн Шоро компаниясынын ээси бир убакта баштаганда үй бүлөсү менен эле базарда максым сатып баштаган. Эми элестетиңиз, азырга чейин ал үй бүлөсү менен базарда азырга чейин ошол максым сатып иштеп атса, ал үй бүлөсү менен байып кетмек беле же байыбай эле жүрө бермек беле?
ойлонуп көрүңүзчү. Эң туура айтасыз, ал дагы деле бай элек болот, дагы деле күнүмдүк акчадан көп таппай жүргөн болот эле. Бирок ал бир нерсени жасады, ошондон кийин байып миллионер болуп кетти. Эмне иш жасады? Келиңиз, пауза басып бир ойлонуп көрүңүз. Ойлонуп көрдүңүзбү? Эң жакшы мына эмне жасады? Балким кимдир бөө тапты, кимдир бөө жок. Бул эмне? Бул ал килейген чоң команда жасады. Ал өзүм жалгыз жасайм, мен бирөөнүн колума иштетсем, анда бирөөнүн акысын жеген болуп калам, анда туура эмес болуп калат, анда арам тамак болуп калат да, мен өзүм жалгыз жасашым керек да, өзүм кошу колум пешене терим менен жасашым керек да, бирөөнүн менен жасасам болбой калат да, команда курсам болбой калат деген жок ал. Ал эмне кылды? Ал команда кура баштады. Ал чоң команда курду. 5 учредитель бар, мен бир убакта иштегем. 5 адам биригип, 5 үй бүлө биригип ушул бизнести чоңойткон. Акчаларын киргизген, күчүн киргизген, андан кийин алар эмне кылды? Ошол команда менен биргеликте отделдерди пайда кылды. Жана Бишкектин өзүндө эле мисалы үчүн 200 жакын бочка, турчу точка койгон. Адамда 200 жок дегенде 200 жакын адамды жумушка алды. Ушул максымда отуруп бизге окшоп сат деп туруп, өзүнө эмне кылды? Өзүнө сеть курду, өзүнө уюм чоң килейген структура курду, көптөгөн адамдардан турган. Ал 200 адамды тейлеген еще бир 50 же 100 адамды жумушка алды. 50 деп койролу, 50 адам 150 миң сом, 200 миң сом сода кылышы да мүмкүн. Бирок мен сизге минимумду айтып атам. Эми бул жерде экинчи вариант бар. Бул экинчи вариант эмес, экинчи ыкма бар бул жерде. Сиз мисалы үчүн буга чейин сиз интернет дүкөн же продукция аркылуу иштөө жолун үйрөндүңүз. Бул продукция жөнүндө, интернет дүкөн жөнүндө маалымат берип атып, кардардын соодасын көбөйтүп атып, киришке чыктыңыз. Ошону менен бирге сиз экинчи көз карашта же экинчи ыкмадагы ыкманы да колдонсоңуз болот. Экинчи варианттагы бул эмне? Бул бизнес вариант. Бизнес аркылуу иштөө десек болот. Буга чейин продукция аркылуу иштөө десек, эми бизнес аркылуу иштөө. Жакшыраак түшүнүп кетишиңиз үчүн мен бир мисал келтирейин. Мисалы үчүн Шоро компаниясынын ээси бир убакта баштаганда үй бүлөсү менен эле базарда максым сатып баштаган. Эми элестетиңиз, азырга чейин ал үй бүлөсү менен, андан кийин албетте суу ичимдиктери өзүнчө отдел болду. Ушинтип көптөгөн отделдер пайда болду, чоң килейген чоң пирамида уюм курду. Пирамида дегенде бул биз каржы пирамидасын, мыйзамсыз каржы пирамидасын айтып аткан жокпуз. Ал жерде мыйзамсыз адамдар бири-бирин чакырып келгенде акча берип кошосуз, анан же болбосо сизге өмүр кереги жок, кымбат, 10 эсе 20 эсе кымбатталасыз, чоң килейген суммада 30 миң, 50 миң сомдук суммада товар ал, окуй деп, ал сизге кереги жок товарды алдырган, ал каржы пирамидасын айтып аткан жокмун. Мен сизге мыйзамдуу соода пирамидасы айтам, соода пирамидасы Шоро. Кока-кола бул мыйзамдуу чоң соода пирамидасы. Ал жерде көп бир адам иш кылбастан же 10 адам иш кылбастан жүздөгөн, 500дөгөн, 1000деген адамдар иш жасап атат. Ошонун жардамы менен вагондоп, тонналап товарлар чыгарылып атат, вагондоп, тонналап сатылып атат. Шоро компаниясынын ээси ошондой пирамида курду. Ошондой чоң килейген уюм сеть курду. Ошондо ал тонналап вагондоп сата баштады дагы, ага миллиондор чыга баштады. Ага дагы анын командасына да. Ал эми көптөгөн адамдарга, миңдеген адамдарга ал жумуш орун пайда кылды. Шоро компаниясынын ээси дал ошондой жумуш жасады. Адамда 200 жок дегенде 200 жакын адамды жумушка алды. Ушул максымда отуруп бизге окшоп сат деп туруп, өзүнө эмне кылды? Өзүнө сеть курду, өзүнө уюм чоң килейген структура курду, көптөгөн адамдардан турган. Ал 200 адамды тейлеген еще бир 50 же 100 адамды жумушка алды. 50 деп койролу, 50 адам ар бири максымды убагында алып келип берет. Же 30 деп койролу, 30 жигит, аларга жетекчи начальник болду дагы, максымды убагында алып келип берип турат, жана алардын акчасын отчетун кылып жасап бухгалтерияга тапшырып турат. Мына алардын жетекчиси пайда болду, мындай караганда пирамида пайда болду. Анан алардын жогору жагында отдел айталы максым бочок деп коелу, торговый точок же бочок деп коелу. Ошондой мен унутуп калдым, ошондой отдел пайда кылды. Ал жетекчи ошонун баарын көзөмөлдөп турду. Заводуна болсо 100-200 фабрикасына, жанагы максым чыгарган цехине 100-200 адамды жумушка алды. Ал жерде да ошондой пирамида курду. Андан кийин финанс отделин курду, маркетинг отделин курду, ошондой эле бутылкаларга куюп сата турган бөлүм болду, жана улуттук ичимдиктер өзүнчө отдел болду. Андан кийин албетте суу ичимдиктери өзүнчө отдел болду. Ушинтип көптөгөн отделдер пайда болду, чоң килейген чоң пирамида уюм курду. Пирамида деген ал боюнча сабактарга катыштыңыз, сабактарга катышып алып, ошол жердеги нерселерди практикада жасап отуруп өзүңүзгө партнер таптыңыз эле. Албетте бир 50, 60, 100 адамга же 20-30 адамга маалымат бергениңизде айталы, сиз ошоп мен дагы кошумча акча тапкым келет, же болбосо мен дагы бизнес кургум келет, же болбосо мен дагы бир акча түшүптүрчү булак жасап коеюн, тем более вложение кереги жок экен, тем более акысыз жүрөт экен, эч кандай тобокел жок экен, колуман келбей калды, окуй мен карызга батып кеттим дебейт экенбиз. Негизинен осторожно иш кылса болот экен деп туруп, кимдирбөө келди дейли. Ошол сиз маалымат бергендерден 3 келди эле. 3 сизге ошо аларда үйрөнө баштады 1 ай бою. Сизге ошо аларда кардар табып баштады 2 айдан баштап. Эми 3 кардарыңыз ар бири 20 кардардан табып атат сизге ошо. Сиз дагы алар дагы. 3 кардар 20 кардардан тапса, канча кардар болот? Келиңиздер, эсептеп көрүңүздөр. Пауза басып эсептеп көрүңүздөр.
Эсептедиңиздерби? Эң туура 60 кардар болот, Плюс сиздин 20 кардарыңыз менен 80 кардар болот. Bir айда сиздер биргеликте иштеп отуруп 80 кардар таап атасыздар. Сиз 5 айда 100 кардар өзүңүз жалгыз таап атасыз, же болбосо командаңыз менен биргеликте сиз 80 кардарды 1 айда таап коесуз. Эми ошол 80 кардарды 3 айга көбөйтүп көрөлү. 3 айга 80 жерде 3 бул 24 240 болот. 240-ты биз төрөктөп 200 деп койролу. 200 кардар. Мына сиз 200 кардар менен уже 3 командаңыз менен бирге иштеп отуруп 200 кардар таап койдуңуз. 200 кардар ар бири минимум 1000 сомдук соода кылса, бул 200 000 сомдук соода. 200 000 сомдук соодадан сизге 20 000 сом киреше чыгып атат 3 айда. Көрдүңүз, Мына 5 айда 10 000 сом эмес, 3 айда сиз 20 000 сом кирешеге чыгып атасыз. Бирок сиз ошол менен токтоп калбайсыздар албетте. Андан кийин дагы биргеликте иштеп атасыздар. 6 айда уже сиздер биргеликте 400 кардар жасап таап койдуңуздар. 3 айда 200, 6 айда 400 кардар. 6 жерде 80, бул 480, төгөрөктөп 400 деп койролу. Жөнөкөйлөшүшүн. 400 кардарыңыз 1000 сомдон соода алганда 400 000 соода болот. 400 000 сомдук соодадан сизге 40 000 сом киреше чыгып атат. 10го бөлөбүз. Мына 40 000 сом. Бул мен ойлойм көпчүлүк шаарлар үчүн, көпчүлүк айыл жерге, көпчүлүк жада калса чоң шаарлар үчүн деле 40 000 сом жаман эмес, жакшы киреше. Бизде мисалы үчүн 30-40 000 сом кирешеге арасында бар. 2,5-3 айда чыккандар бар. 4-5 айда чыккандар бар. 6 ай 9 айда чыккандар бар. 1 жылда чыккандар бар. Мисалы үчүн бизде мына 4 баласы менен, уда баласы менен үйдөн иштеп отуруп өмүр эшеде иштеген эмес, бирок айласын таап, тынбай сабактарды көрүп, үйрөнүп, тынбай уйкуну азайтып, сериалды жок кылып, бардык нерседен баш тартып, үйдө балдарын караганча, 4 баласын караганча иштеп атып 2,5 айда чыккан. Мисалы үчүн ошондой окуялар бар. 30-40 000 сом кирешеге. Ошол эле учурда банкта иштеп атып, мисалы үчүн банкта негизги жумушунда иштеп атып, кечкурундары күнүнө 3-4 саат убакыт бөлүп атып, 4-5 айда 30-40 000 сом кирешеге чыккандар бар. Ошол эле учурда 1 жылда чыккан. Ошонун шериги ошол эле банкта иштейт. Айлыгы экөөнүн тең 25 000ден 28 000ге чейин 7 жыл иштеп, бирөөсү 4-5 айда 30-40 000 сом кошумча айлыкка чыгып атат. Биздин бизнестин жардамы менен экинчиси болсо 30-40 000 айлыкка, өзү 25 000, 28 000 айлык банкта алганча 1 жылда чыгып атат. Кантип ал үй бүлөсү чоң болгондуктан, балдары кичинекей болгондуктан, кайнына жана башка түйшүү көп болгондуктан күнүнө 2 гана саат убакыт бөлүп атты. Мен сабакта айтып кеткендей, андан кийин 1 жылда чыгып атат. Өзү айтты, мен ошондой сен айткан 2 саатта иштеп отуруп акыры жеттим. Берки шериги болсо көбүрөөк убакыт бөлүп атып 4-5 айда чыгып атат. Ошон үчүн бул жерде мен канча айда, канча айлыкка чыгам деген сурооңузга жооп, бул сиздин колуңузда. Канчалык көп убакыт бөлсөңүз, канчалык көп бат үйрөнсөңүз, көп бат аракет жасасаңыз, ошончолук бат тез ийгиликке жетесиз. Демек, бул сиздин колуңузда. Мен айта албайм сиздин ордуңузга. Муну сиз айта аласыз, Канчалык бат, канчалык тез үйрөнөсүз, канчалык көп кыймыл аракет жасайсыз. Бул боюнча өзүнчө анекдот да бар, притча да бар, аны айтып отурбайын, убактыбыз жетпей калат. Кийинки нерсе, эми сиз 30-40 000 сомдук кирешеге сиз чыккандан кийин, эгерде сиз 1 жылда 8 жолу ушул 30-40 000 сом кирешени көрсөтсөңүз, мисалы үчүн 1 айда сиз 30 000, кийинки айда 25 000, 20 000 болду, андан кийинкисинде дагы 35 000 болду, андан кийинкисинде 20-28 000 болду, андан кийин 40 000 болду. Ошондой отуруп 1 жылда 8 жолу ушул кирешеге көрсөтсөңүз, сизде бизде акциялар болуп атат, чет өлкөгө саякат акциясына катышып калсаңыз болот. Мисалы үчүн жакынкы арада былтыр бизде Анталияга 50дөй адам, биздин эле команда, мына биздин бриллианттар командасынан 50дөй адам чет өлкөгө саякатка барып келишти. Ал эми ага чейин Дубайга 84 адам Дубайга салып келишти. Ушул сыяктуу акциялардын жардамы менен сиз чет өлкөгө саякаттарга чыксаңыз болот. Кийинки момент, ошол эле учурда сиз 30-40 000 сомдук кирешени 8 жолу көрсөткөнүңүздө сизге акчалай бонус сыйлыктар берилет. Айлыктан тышкары, кирешеден тышкары. 60 000, 90 000, 180 000, 120 000 деген. 60 000, 90 000, 120 000, 180 000 деген акчалай сыйлыктар бар. Ошол сыйлыктарды алсаңыз болот. Ушундай мүмкүнчүлүктөр бар, Бул боюнча толугураак көбүрөөк дагы сабактарда жана сизге маалымат берип аткан адамдар аркылуу көбүрөөк билип алсаңыз болот. Эми экинчи бөлүгүн көрүп чыгыңыз. Экөөнүн тең 25 000ден 28 000ге чейин 7 жыл иштеп, бирөөсү 4-5 айда 30-40 000 сом кошумча айлыкка чыгып атат. Биздин бизнестин жардамы менен экинчиси болсо 30-40 000 айлыкка, өзү 25 000, 28 000 айлык банкта алганча 1 жылда чыгып атат. Кантип ал үй бүлөсү чоң болгондуктан, балдары кичинекей болгондуктан, кайнына жана башка түйшүү көп болгондуктан күнүнө 2 гана саат убакыт бөлүп атты. Мен сабакта айтып кеткендей, андан кийин 1 жылда чыгып атат. Өзү айтты, мен ошондой сен айткан 2 саатта иштеп отуруп акыры жеттим. Берки шериги болсо көбүрөөк убакыт бөлүп атып 4-5 айда чыгып атат. Ошон үчүн бул жерде мен канча айда, канча айлыкка чыгам деген сурооңузга жооп, бул сиздин колуңузда. Канчалык көп убакыт бөлсөңүз, канчалык көп бат үйрөнсөңүз, көп бат аракет жасасаңыз, ошончолук бат тез ийгиликке жетесиз. Демек, бул сиздин колуңузда. Мен айта албайм сиздин ордуңузга. Муну сиз айта аласыз, Канчалык бат, канчалык тез үйрөнөсүз, канчалык көп кыймыл аракет жасайсыз. Бул боюнча өзүнчө анекдот да бар, притча да бар, аны айтып отурбайын, убактыбыз жетпей калат.
Кийинки нерсе, эми сиз 30-40 миң сомдо кирешеге сиз чыккандан кийин, эгерде сиз бир жылда 8 жолу ушул 30-40 миң сом кирешени көрсөтсөңүз, мисалы үчүн бир айда сиз 30 миң, кийинки айда 25 миң, 20 миң болду, андан кийинкисинде дагы 35 миң болду, андан кийинкисинде дагы 20-28 миң болду, андан кийин 40 миң болду. Ошондой отуруп, бир жылда 8 жолу ушул кирешеге көрсөтсөңүз, сизде бизде акциялар болуп атат, чет өлкөгө саякат акциясына катышып калсаңыз болот. Мисалы үчүн жакынкы арада былтыр бизде Анталияга 50дөй адам биздин эле команда, мына биздин бриллианттар командасынан 50дөй адам чет өлкөгө саякатка барып келишти. Ал эми ага чейин Дубайга 84 адам Дубайга салып келишти. Ушул сыяктуу акциялардын жардамы менен сиз чет өлкөгө саякаттарга чыксаңыз болот. Кийинки момент, ошол эле учурда сиз 30-40 миң сомдук кирешени 8 жолу көрсөткөнүңүздө сизге акчалай бонус сыйлыктар берилет. Айлыктан тышкары, кирешеден тышкары. 60 миң, 90 миң, 180 миң, 120 миң деген. 60 миң, 90 миң, 120 миң, 180 миң деген акчалай сыйлыктар бар. Ошол сыйлыктарды алсаңыз болот. Ушундай мүмкүнчүлүктөр бар, Бул боюнча толугураак көбүрөөк дагы сабактарда жана сизге маалымат берип аткан адамдар аркылуу көбүрөөк билип алсаңыз болот. Эми экинчи бөлүгүн көрүп чыгыңыз.